Кыргыз киносу Томпошка Тоня, Братандар, Апал Үпөл, Бунт сымал кинолорго аябай эле толуп кетти. Ал кинонун отзывдарын карасаң, аябай эле жакшы сөздөр жазылган. Андан тышкары просмотрларын карасаң, башка кинолорго салыштырмалуу аябай эле көп. Ошол кинолордун өзүн көрүп туруп, кайра ошол просмотрун жана жакшы сөздөрдү окусаң, бетиңди кармайсың. Мындай кинолорду элдер мактап көргөн сайын, мындай кинону тарткан режиссерлор биздин кино элге жагып атыптыр деп, эмки кинолорун кайра эле скоштоп, шилекейлеп, клейлеп, чаптап эле, эптеп эле чыгара берет. Мындай кинолор чыккан сайын кыргыз киносу таштандыга толо берет. Мындай кинолор кыргыз киносуна эмнеге зыян алып келет деп суроо берип атсаңыздар, мисал катары алсак, кыргыз киносуна жаңы бир нерсе кошолуу деген ой менен тартылган, кыргыз киносунун өнүгүшүнө салым кошолуу деген ой менен тартылган, жаңы көз караш менен тартылган Элдар Турдумамбетов аттуу режиссердун Ракета деген киносу кинотеатрга чыкканда аны менен карама каршы чыккан Кайнене аттуу кинонун айынан Ракета аттуу мыкты деңгээлде тартылган кино элдердин көп пайызына билинбей эле кинотеатрлардан алынып кеткен. Эмне себептен бул нерсе болуп атат деп суроо берсеңиздер, Бунт, Кайнене, Апал Үпөл, Братандар аттуу кинолор адамдарга ушунчалык сиңип калган, көрүүчүлөр ал кинолордун миллион минустарына карабай эле ал кинолорго кире беришет. Андан тышкары дагы ал кинолорду кайра мактап, кайра жаңы чыгаргыла деп улам отзывдарды жаза берет. Мындай кинолор кандай система менен тартылат? Мындай кинону тарткан режиссерлор жөнөкөй адамдардын күнүмдүк жашоосунда болуп аткан нерселерди же болбосо ар бир эле адамдын башына келе турчу нерсени киносунун башкы темасы кылып коет. Калган жерин болсо жанакы эле мен айтып кеткендей шилекейлеп, скоштоп, клейлеп эле, чаптап туруп эле тартып чыгара беришет. Албетте мен мындай системаны колдонуп кино тартышты туура эмес деп айтпайм. Туура эле. Бирок ошого жараша режиссерлор башка жерлерине дагы көңүл коюшса жакшы болмок. А бул киного катышкан актерлордун ойногонучу? Пох. Кинонун сюжетичи? Пох. Геройлордун мотивациясычы? Пох. Кинодогу болгон логика? Пох. Геройлордун проблемалары? Пох. Кинонун сюжети? Пох. Геройлордун проблемаларынын чечилиштери? Пох. Мына ушундай система менен тартылган кинолордун айынан башка мыкты деңгээлде тартылган кинолор кинотеатрдан көптөгөн акчаларды таба албай калып атышат жана элдерге билинбей эле өтүп кетип жатышат. Бирок ал мыкты деңгээлде тартылган кинонун режиссерлору акча жагына деле көп деле көңүл бура беришпейт. Аларга эң башкысы кыргыз киносуна салым кошуу, кыргыз киносун өнүктүрүү. Ошол себептен алар кином аз акча таап калды деп кино тартканда токтотуп салышпайт. Алар огош бетер астыга умтулуп, огош бетер жакшы кино чыгарганга аракет кыла башташат. Мына ушундай режиссерлорго менден Ал эми бүгүн биз сүйлөшө турчу кинонун режиссеру жакын арада эле интернет тармактарында тамаша катары машинасы менен мактанган Ырыс Жоомартова аттуу эжекебиз. Бул машинанын акчасына чынында эле 3 комнат ремонту жок, 3 комнат квартира келет. Жолдошумдун подароктору бар, бирок алар шуба, алтын, бриллиант деген сыяктуу. Жайна Атаканова айдаган унааны мен 7 жыл мурун айдап койгом. Азыр Гүлжайнаныкындай машинаны, унааны бар. Ырыс Жоомартова тарткан кинолор албетте аз эмес. Ал кинолордун баарын обзор кылганга жетишебиз. А бүгүн болсо ошол эле эжекебиз тарткан Зита Апал Үпөл деген киносун обзорго салмакчыбыз. Жалпы салам Кежир Критик каналынын көрүүчүлөрүнө. Силер менен жаңы обзордо көрүшүп атканыма чын жүрөктөн кечиресиздер. Жаз келип өрүктөр өсүп кетиптир. Силер менен жаңы обзордо көрүшүп атканыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Ал эми каналды биринчи жолу көрүп аткандар болсо сөзсүз түрдөн каналга жазылганды унутпаңыздар жана жанында коңгурону басып койсоңор эң биринчилерден болуп эмки видеолорду көрө аласыздар дагы. Анан комментарийге "Я первый" деп жазганга иптей сонун шанс болот. Анда эмесе обзорду баштайлы. Кеттик. Кино башталганда эле бизди боюнда бар келин менен жана анын алкаш күйөөсү менен тааныштырат. Алкаш күйөөсү келип алып, боюнда бар аялына мага эркек төрөпер деп наалынып атканын көрөбүз. Уатасыңбы? Мага эркек керек. Мага уу керек. Во!
Ал эми биздин боюнда бар каарманыбыз күйөөсүнөн уруш жеп алып кошунасыныкына барат. Ушул кошунасын жакшылап эстеп калдылар. Себеби бул кинодо бул кошунасы дагы чоң ролду ойнойт. Арак дегенди бар жокко табасыңар, көчөгө чыкканда акча табасыңар дагы УЗИге келгенде эле таппай каласыңарбы? У меня с алкоголем разговор короткий. Я его очень люблю, пью, но люблю, но немного пью его. Кошунасынан жакшылык күтпөрүн билгенден кийин каарманыбыз роддомго барат. Роддомдо иштегенде эжекебиз каарманыбызга ар кандай суроолорду бере баштайт. Учетко турдуң белең? Жок, турган эмесмин эже. УЗИге түштүң беле? Жок, ага да түшкөн жокмун. Как у брата? Можешь? Я ходить могу. Так иди нахуй. Эжекебиз Гейлинге ар кандай суроолорду берип атканда кабинетке ушул кинонун режиссеру Ырыс Жомартова кирип келет. Ай, жакшыраак аткаргыла, аткара албай атасыңар. Кайра жакшыраак аткаргыла. Тамаша. Эже, тиги толгосу башталды. Сиңдимби? Ооба, сиңмексиң. Ой, бокуй, анда бас кеттик, жүрүңүз тезирээк. Ну да, пошел я нахер. Чынын айтсам, сиңдиси төрөп аткан уккан акушер эжекебиз баарын таштап салып кетип калган сахнага чейин мен бул кинону көрүп атканда жакшы эле кино окшойт деп ойлогом. Себеби ушул сахнага чейин бул кинодо үй бүлөдө болгон көйгөйдү, адамдардын ташбоорлугун, колунда жок адамга колунда бар адамдын кылган мамилесин жана роддомдордо болуп жаткан мыйзамсыздыкты көрсөтүп келди. Бирок зашквар ушул сценадан кийин башталат. Эжекебиз экөө эжекебиздин сиңдисин төрөткөнү кирип кеткенден арадан бир канча убакыт өтөт. Ошол убакыт өткөндөн кийин бизге могул сахнаны көрсөтөт. Гүлжан, сиңдин баласын чарчап калганын билесиң да? Ооба. Эгиздердин бирөөсүн алмаштырасың. Эже, ал билип калсачы. Ал УЗИге түшкөн эмес, билбейт. Так, стоп. Кинонун сюжети боюнча жанакы келин эки эгиз бала төрөптүр. Акушер эжекебиздин сиңдисинин баласы чарчап калыптыр. Акушер эжекебиз айтып атат, эгиз баланын бирөөсүн беребиз деп. Тиги эжекебиз билип калса эмне болот десе, билбейт, анткени ал УЗИге түшкөн эмес деп атат. Макул, элестетели, УЗИге түшпөптүр келин. УЗИден ичинде эгиз баласы бар экенин көрбөптүр, билбептир. Бирок төрөп атканда кантип эгиз бала төрөгөнүн билбей калсын. Жемде силер эки эгиз баланы бирдей сууруп чыктыңарбы, тиги бир эле бала төрөп калдым деп ойлоп калгыдай кылып. Же такыр эле башкача система менен төрөттүңөрбү? Мисалы. Кечиресиз байке. Төрөйүн деп? Макул. Тиги неме? Көзүңүздү жумсаңыз, көзүңүздү. Эмнеге? Жума бериз, коркпой элеңиз, жума бериз. Короче, эсин жоготкон кезде таппаттан баланы төрөтө калалы, чтоб эгиз төрөгөнүн билбей калсын. Кеттикиле. Так. Муну жанакы акушердин сиңдисине бериле. Экинчи баласы болсо өзүнө калсын. Кийинки сахнада менин түшүнүгүм боюнча жанакы келин төрөгөн эгиз кыздын бирөөсүн акушер эжекебиз сиңдисине жана анын күйөөсүнө берип экөөнү узатып ийет. Андан кийин аркасынан келинге өзүнүн бир кызын берип туруп аны дагы узатып ийет. Это не точно. Или точно? Ушул жерин ушунчалык абсурдный кылып тарткандан көрө бир аз башкача кылып койсо деле болмок. Мисалы, мага эркек төрөп бер деп аткан кишинин аялы күйөөсүнө кыз төрөгөнү аз келгенсип эки кыз төрөп алып баргандан коркуп, айла жок бирөөсүн жанакы акушер эжекебиздин сиңдисине берип салгандай кылып койсо деле жанакыга караганда бир аз эле абсурдный болмок деп ойлойм. Жаным, мен кыз төрөдүм. Эки кыз. Арадан бир канча жылдар өтөт. Жаңы сахнада бизди жанакы эки эгиз кыздын чоңойгон бирөөсү менен тааныштырат. Мен түшүнүгүм боюнча бул жанакы акушер эжекебиздин сиңдиси багып алган кыз окшойт. Бул сахнада биздин башкы каарман актриса болуусу келип жүргөнүн түшүнсөк болот. Буюрса мен кастингке барпаймынбы? Конечно, өтөм да. Мендей сулуу кантип өтпөй калсын? Андан тышкары бизди бул сахнада ал кыздын жигити менен тааныштырат. Токтот деп атам мен сенин машинаңды. Актриса болуп жүрө бересиң. Вали отсюда, чмо, вали! Болду, жигити машинадан чыгып кетти, андан ары жигити киного катышпайт. Болду, мындан ары жигитин эч кандай көрбөйсүңөр кинодон. Сага эмне кереги бар дейм да ушунун? Эмненин эмне кереги бар? Актриса болбой эле койсоң эмне болот? Жемне, бул сахнада биз эч кандай жакшы тааный элек
башкы каармандын биз такыр эле таанып алган, жаңыдан эле бизге көрсөтүп келаткан жигити ошол каармандын актриса болушуна каршы болуп атканын экөөнүн сахнасында биз эми ушундай бир кандайдыр эмоция алышыбыз керек беле. Макул, бул сахтада бизди башкы каарман менен жигит экөөнү тааныштырып, анан кинонун аягына чейин болбосо дагы ортосуна чейин экөөнүн отношениясын бизге раскрывать этип келип туруп, биз экөөнү кичине жактырып калгандан кийин экөөнү ажыраштырып ийсе, ошондо биз кичине болсо дагы кайгырмакпыз. Бирок кинонун ушул эле сахнасына катышкан жигитин бизге көрсөтүп алып эмне кереги бар? Бул сахнада экөөнүн уруша кетип, экөө ажырашып кеткенин көрүүчүлөр көргөндө кандай эмоция алыш керек эле? Ой, блин, байкуштар. Жигити деген кыздын деген актриса болушуна каршы экен. Экөө ошонун айынан урушуп кетип, жүрбөй калбады, үйлөнбөй да калды, блин. Мен башында айтып кеткендей эле, бул кинонун режиссеру жанакы интернет тармагына тараган машинени кнопка менен басып оталдырган эжекебиз. Албетте, ал видеосун ал эжекебиз тамаша катары эле айткан, тамаша катары эле мактанган. Бирок ар бир тамашанын ичинде кичинекей чындык бар деген сөз бар. Ошол себептен бул эжекебиз бул машинада болгон окуя менен бизге эмнени көрсөтүп бергиси келгенин мен түшүндүм. Жакшы көрөм сени, жакшы көрбөйм деп атамбы. Токтот деп атам мен сени. Башкы каармандын жигити токтот машинаңды, машинаны эмес, машинаңды деген сөзгө катуу басым жасап көрсөтүп атканына караганда бул сахнанын мааниси мындай. Мен ойлойм, эң акыркы модель болгондуктан менин машинама, менин унаама жетпей жүргөн эркектер көп болсо керек деп. Жетпей жүргөн эркектер көп болсо керек деп. Кыскасы, биздин башкы каарман жигитин талаага таштап салып, андан ары кастинг болуп аткан жерге келет. Жок, болбойт. Боюң кичирээк болуп калат экен. Боюң кичинекей экен? Силер актрисаны киного кантип тамдап атасыңар? Эгер боюна карап тамдап атсаңар, анда аны эмнеге ырдатып атасыңар? Кийинки кире берле. Саламатсызбы? Лайыктуу кийинип алып турсаңар, кастингден өтүш үчүн сиз бир роль аткарышыңар керек. Кийимиңерге жараша биз сизге бир роль берели. Красная шапочка менен Кашкырдын бир сахнасын бизге көрсөтүп бериңизчи. Чоң апа, эмнеге оозуңа иттей чоң? Анткени мен бул ооздор менен сени бир жутуп аламан. Жакшы. Бирок сиздин көзүңүздүн үстүндө кашыңыз бар экен, ошон үчүн сиз жарабайсыз. Чыгыңыз тышка. Кыскасы, кастинг болуп аткан учурда биздин башкы каарманыбыз кире электе эле эки кыз кирип келип кезек талаша баштайт. Кезек талашып атып, биздин башкы каарман эки кыз менен чачташа кетет. Үчөө чачташып атып, кастинг болуп аткан кабинетке кирип келишет. Ал кабинеттен үчөө чачташып атканын кастинг директорубуз көрүп калып, телефонун ала калып, "Мен актриса таптым" деп бирөө менен сүйлөшүп кирет. Жанагы сен айткандай адамды таптым. Ооба, болот ушу. Кастингке катышып аткан кызды ырдатып туруп, боюң кичинекей экенсиң, жарабайт деп кетирип атасыңар. Жөн эле бирөө менен чачташып кеткен кызды көрүп алып, "Биз актриса таптык, болду, ушул актриса аткарат" деп аны тамдап атасыңар. Тем более, мулар тартып аткан кинодо кыз мындай стерва кыздын ролун аткарбайт. Мен бир жерин түшүнгөн жокмун. Бул кастингде отурган кастинг директорлор кайсыл критерийлер менен актрисаларды тамдап атышат? Ооба, таптым. Өттү, болду. Так, кийинки катышуучуну киргизе бериңиздер. Алло. Неме, актер таптык биз, таптык, жарайт. Мен бир нерсени түшүнбөйм. Ырыс Жо Мартова ушул Апал Үпөл киносун тартарда өзү деле кастинг өткөзсө керек да. Эми ошо өзү кастинг өткөзүп жүрүп, ушу киносунда кастинг өткөзгөн сахнаны жакшыраак кылып эле тартып койсо болот эле го. Хотя кастингди өзү деле ушинтип өткөздү да. Кыскасы, кастингден чыгып алып, кыз үйүнө барып, мамасына жолугат. Анан Кыскасы, башкы каарманыбыз кастингден чыгып алып, үй бүлөсүнө жолугат. Привет, пап. Могус эмне экинчи мамасын папа деп атат? Кана.
Бул деген эркек? Блин, точно. Мерген Турганбайке собака от меня ушла. Чын, кечирип коюңуз, чын жүрөктөн кечирим сурайм. Эртеле айтып койсун. Кечиресиздер, кичине түшүнбөстүктөр болуп кетти. Кыскасы, башкы каарман Апал ата энеси менен жолугуп, апасына, атасына келип, мен кастингден өттүм деп сүйүнчүлөйт. Ошондо бул башкы каарман Апалдын ата энеси жанакы главврачтын сиңдисинин кызы болуп атпайбы? Ошондо Апалдын ата энеси главврачтын сиңдиси жана анын күйөө баласы. Эми биз кинонун кайра баш жагына келели. Бул сахнада главврач эжекебиз кичинекей Апалды өзүнүн сиңдисине жана күйөө баласына берип экөөнү узатып атат. Арадан 20 жыл өттү. Мына бул ошол эле Апалды багып алган главврач эжебиздин сиңдиси, а бул болсо күйөө баласы. Бул апасы 20 жыл мурун, бул апасы 20 жылдан кийин. Бул атасы 20 жыл мурун, бул атасы 20 жылдан кийин. Макул эми бул жери кечиримдүү деп койсок деле болот. Бул жерин биз мындай кабыл алып коелу. Кичинекей кызды багып алган главврач эжекебиздин сиңдиси менен күйөө баласы ал кызды багып алгандан кийин ал кыздын бакмай экенин эч кимге билгизбеш үчүн шаарга көчүп кетти деп коелу. Шаардан күйөөсү экөө бизнес ачып, экөө байып кетип, мондай нормальный аял менен нормальный мужиктен 20 жылдан кийин мондай аял менен мондай мужикке айланып кетти деп кабыл ала берели. Даражан. Каражан. Эми айтчы. Ура, бул жерин аттарып берип койчу. Болчу. Жок. Эми болчу. Амин. Рахмат. Апалдын жигитине окшоп, Апалдын апасы дагы Апалдын атасы дагы Апалдын актриса болушуна каршы. Бирок ага карабай, Апал мен актриса болом, киного катышам деп үйүнөн айылга кетип калат. Шыгалгыла. Пока. Кетип калды го? Ебать ты лох, трусы в гору. Ха-ха-ха-ха. Кийинки сахнада болсо бизди ажыраштырып салган Апалдын эгизи Үпөл менен тааныштырат. Үйрөнөбүз. Мен деген көргөм. Так, стоп. Мол аялды тааныдыңарбы? Бул аял жанакы кинонун башындагы Үпөл менен Апалдын апасынын стерва кошунасы. Эмнеге Үпөл кошунасынын үйүндө жашап жүрөт? Ушул кинону көрө электер болсо, менин сөзүмө 100% ишене берсеңер болот. Үпөл эмне үчүн кошунасыныкында жашап жүргөнүн бизди кинонун аягына чейин эч кандай түшүндүрүп бербейт. Ошол себептен кинону көрүп атканда сен мондай эмоция менен көрөсүң. Так, Үпөлдүн энеси экөөнү төрөдү, тиги багып алып сиңдисине берип салды. Так, андан кийин Апал тияктат, короче, Үпөл болсо кошуна. Эмне? Макул, азырынча бул жерин кое туралы, бирок кинонун аягына жеткенде биз бул темага кайра кайтып келебиз. Үпөлдү бизге акылдуу, оокатчыл жана жоош кыз катары тааныштырат. Үпөлдү багып алган аялды болсо, көк мээрек, тажал, өзүнүн кызына чаң жугузбаган аял катары тааныштырат. Анын кызын болсо, эрке жана апасына окшон эле көкмээ кыз катары тааныштырат. Буларды көрүп эч кимди элестетпей элесиңерби? Кийинки сахнада Апал кино тартылып аткан съемочная площадкага шаардан келет. Бул жердеги кыйын киночулардын аппаратуралары, видеокамера, хлопушка, отражатель. Эми бул жагына көп деле көңүл бура бербейли, азыр кээ бир кинолорду iPhone менен деле тартып коюп атпайбы. А бул кинодо болсо актриса кызыбыз каалаган учурунда эле келди, режиссер болсо актриса кызды такыр эле тааныбайт. Ким бул? Бул деген жанагы актриса. Ему помогает ветер, верхняя тяга чудесно. Бул деген жанагы актриса, А что ты так разговариваешь? Ыдыс Жомартова эжекебиз өзү деле кино тартып жүрөт, анан ушу өзүнүн киносундагы кино съемка процессти жакшыраак кылып эле көрсөтүп берип койсо болмок да. Бирок балким Апал Үпөл киносундагы ушу киносундагы съемка процессти кылып эле тарткан. Ошол себептен бул кино начарыраак болуп чыгып калган. Кыскасы мейли, булар өзүнүн экинчи сорттогу киносун тарта берсин, а биз болсо кийинки сахнага өтөбүз. Кийинки сахнада Үпөлдү багып алган эжекебиз Үпөлдү күйөөгө саткан атканын көрөбүз. Үпөлдү чакырайлы. Эми биздин кызыбызды көрүп койгула. Үпөл, кел ага. Мына ысык чай берет. Үпөлгө мен чай кууганды жакшы үйрөткөм. Шайды қалай құю керек?
ушинтип атат көңүл бөлбөгүлө. Эй, Жашта эми азыр ушинтип. Аяктамды жет апасы. Сука. Албетте үпөл күйөөгө тийгиси келбейт, ошол себептен баланын колуна чай төгүп таштайт. Ушул кинону тарткан адамдар ушунчалык пофигизм менен, ушунчалык жалкоолук менен тарткан, жада калса столдун үстүндө даяр турган кызыл чайды суунун үстүнө куюп койгондон эригишкен. Кийинки сахнада болсо режиссер менен анын жардамчысы башкы каармандын кандай кийинтерин билбей кыйналып аткандарын көрөбүз. Эмичи? Негизи кино тартып атканда, короче, булар каалагандай тарта берсинчи, кийинки сахнага өтө беребиз. Мындай болбойт да, мына көрүүчүлөргө деген түшүндүрүп айтпаш керек да. Короче, кино тартып атканда гример, костюмер дегендер болот. Сценарийде жазылган сахнага карата режиссердун приказы менен костюмер, актрисалар да ошондой кылып кийинтет. Кыскасы башчар. Титаникти обзор кылып атсак да эмне болуптур бул киного кечирим деле. Кийинки сахнада жанакы кинонун башындагы эгиздерди алмаштырып салган эжекебиз үпөлдү үйүнө конокко чакырат. Сиз мага бир нерсе айтам дебедиңиз беле? Эмне айтам дедим эле? Силер жөнүндөбү? Силер жөндүбү? Силер жөндүбү? Эмнеге сиз сен жөндүбү деп айткан жоксуз. Силер жөндүбү деп айткыдай бул үпөл эмне эгизи бар экенин билеби? Бул бир нерсе айтам дебедиңер беле деген сөз кайдан чыкты? Эгерде мындай сөз чыкса дагы сиз эмнеге ошол нерсени айтып бербей башка темага буруп кетип атасыз? Анан көлчекке барсам, айланайын толтура бирөөлөр жүрүптүр. Моомдай бирдекелерин көтөрүп ашкан Светпи кино тартып атышыптыр. Моундай нерселерин көтөрүп алып деп бул микрофонду айтып атат. Съемка учурунда ушундай узун микрофондор болот. Анан свет деп дагы айтып атат. А бул жерде болсо видеокамера, хлопушка, отражатель. Бул сахнада кинонун сюжетине байланышы бар деле, диалог деле болбойт. Болгону бул сахнада үпөл менен медсестра эжекебиз бири-бири менен тааныш экенин көрсөтөлү деген. Себеби апал менен үпөлгө кинонун акырында чындыкты айта турган адам керек. Анан Режиссерду биринчи жолу көрүшүм. Анан эле барсам эле эже сиз бизге главный ролго тартылып берди деп атпай, башкы ролгочу. башкы ролго? Анан эле башкы ролго тартылып макул болдум. Только не это, шеф. Questo dire volare mani, sentimento, per fortuna vento incredibile. Кыскасы экөө сүйлөшүп отурганда үпөлдүн өгөй энеси ажылдап чыгып үпөлдү издей баштайт. Үпөл! Үпөл! Ай, үпөл! Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал. Үпөл үйүнө келгенден кийинки сахнада бизди үпөлгө өгөй энеси кандай жаман мамиле жасайт экенин көргөзүп берет. Каякта жүрсүң? Якыч. Гүлжандын үйүнө эмне эле кайра эле барып атасың? Сага эмне 5 бармак берип же лагман чоюп. Үпөл. Үйдү жыйна, чаңдарды сүрт, духовкага нанды бышырып кой. Эшиктеги алмалардан 10 чака терип келип кой. Заткнись! Закрой рот! Бул сахнада режиссердун ою боюнча көрүүчүлөрдүн үпөлгө аябай жүрөгү ооруш керек болчу. Бирок эмнегедир мага насрать! Ушунчалык пофигизм менен тартылган кинодогу каармандарга дагы оңой менен жүрөгүң жылыбайт. Анда биз көпкө кармалбай кийинки сахнага өтө берели. Кийинки сахнада болсо биздин шаардык кызыбыз Апал киного тартылып атканын көрөбүз. Кана гулик, кана. Кийинки сахнада үпөлдүн өгөй энеси подружкалар менен даңкайган столдун бир четине тыгылып отуруп алып сүйлөшүп атканын көрөбүз. Эми албетте бир жагынан камерага тартканга ылайык болуш керек да. Мен деле үйдү сатайын деп атам. Эмнеге? Эмнеге сатасың? Ал үпөлдүн атасынын үйү да. Так, мен түшүнбөй калдым. Бул деген үпөлдүн атасы дейсизби? Вообще түшүнүксүз. Үй тартам мен өзүм. Сен сөздөрүн билбейсиң. Сөздөрүн жаттагам. Так, бул деген үпөлдүн деген атасы эмес да. Бул деген үпөлдүн өгөй энесинин атасы да деген. Кайда атасы? Бүйөсү да кел, барчы өзүң үчүн. Так, стоп. Үпөлдүн атасы дейсизби? Бул деген үпөлдүн деген атасы эмес да. Бул деген үпөлдүн өгөй энесинин күйөөсү болуп атпайбы? Эсиңерден чыгып кетсе, үпөлдүн атасы деген алкаш болчу.
Ал деген эркек бала төрөбөсөң кете бер деп аялын кубалаган, кызга каршы болуп аткан киши болчу. Ушундай ой менен көп көрүүчүлөр калып калышы мүмкүн. Мен жакшылап ойлонуп көрсөм, бул жерде апал менен Үпөлдүн өзүнүн атасынын үйү жөнүндө сөз болуп атыптыр. Ошондо апал менен Үпөлдүн өзүнүн атасынын үйү Үпөл менен кошо кошунасына өтүп кетиптир. Ал үйдү кошунасы сатып алдыбы же Үпөлдүн апасы ал үйдү кошунасына өзү эле берип салдыбы, ал нерсени бизге албетте көрсөтүп берген жок, түшүндүрүп дагы берген жок. Кыскасы, Үпөлдүн атасынын үйү кошунасына өтүп кеткенин бизге режиссер мол кичинекей сөз менен эле билдиргиси келип атат. Мен деле үйдү сатайын деп атам. Ай эмнеге сатасың? Ал Үпөлдүн атасынын үйү да. Но это не точно. Гений. Кийинки сахнада Үпөл эркек кыздын көйнөгүн үтүктөп атса, эркек кыз келип ызы сала баштайт. Эй, сен эмне бул платьяны үтүктөп атасың? Мен сага ушул платьяны үтүктө деп айттым беле. Мунун материалы канча турат билесиңби? Менин платьямды кесип салдыңдар. Сен эмнеге үйгүзөсүң Сен жүдөттүң го мен. Так, бул эркек кыз чыгып келатып, башка көйнөктү үтүктөшүң керек болчу, сен туура эмес көйнөктү үтүктөп алдың деп ызы чуу салып атат. Тышка чыккандан кийин күйбөгөн көйнөгүн күйгүзүп салыптырсың деп кайра ызы чуу салып атат. Силер бул кинодо ушул жеринде деген конфликт көргөзүңөр келсе деген конфликт монтип пальчиктен соруп чыкпай эле, ошол көйнөктү жертва кылып туруп деле үтүк менен күйгүзүп койсоңор деле болот эле го. Мындай конфликттин причинасы даже ошол эркек кыздын көкме кыздын дагы характерине дал келишпейт. Мен сага ушул платьяны үтүктө деп айттым беле. Эмнеге үйгүзөсүң менин платьямды? Эмнеге үйгүзөсүң менин платьямды? Менин платьямды кесип салдыңдар. Сен эмнеге үйгүзөсүң Сен жүдөттүң го мен. Эмне эчтеке кылбайсың? Эчтеке кылган жоксуң, ошон үчүн сабап атам мен сени. Эмне чалып? Эмне жөн эле отурасың, жөн эле жыргап телевизор көрүп, эмне эчтеке кылбай элесиң, хотя бы тиш койсуң мага. Нормально тиш койсуң кайра мага. Үпөлдү өгөй энеси сабап туруп тогуяга киргизип салгандан кийин ортодон канча күн өтөт экени белгисиз. Өгөй энеси жанакы Үпөл тийгиси келбей аткан балага чалып, үйгө свиданияга келип Үпөл менен сүйлөш деп чакырат. Кыз менен оңураак сүйлөшө албаган куураган бир байкуш бечара балабыз үйгө кирип Үпөл менен сүйлөшөйүн деп атса, Үпөл ал баланын экинчи колун үтүк менен күйгүзүп таштайт. Ай! Мальчики бедер! Вообще не смешно ни разу. Кыскасычы, мен дегенчи сценарист катары деген өлө бир күлкүлүү сахна ойлоп чыктым да. Короче, жанакы кыз деген баланы деген колун чай менен күйгүзүп албады эле. Эми дагы бир сахнада деген бала деген свиданияга кызга барсачы. Тиги үтүк менен деген баланы деген экинчи колун күйгүзүп таштайт да. Негизи бул киного деле кереги жок да бул сахначы. Бирок эми элестет кайра экинчи колун күйгүзүп салып аткан кандай сонун. Ай, жакты. Эми бунун эмнеси күлкүлүү? Кереги жок кадр деп атасың. Бул ырыс жомартага деле тарттырбайт, жактырбайт. Ырыс Жомартова, келсеңиз бир нерсе айтайын. 5 минут спустя. Жакты. Тартабыз жигиттер, чатабыз. Жакты. Кийинки сахнада жүдөгөн байкуш баланын ата-энеси жана Үпөлдүн өгөй атасы менен өгөй энеси кудалашып атканын көрөбүз. Анда деген мындай кылабыз. Түнү Үпөл тоодон келатканда, эчкилерди айдап келатканда, кармап туруп, ала качып кетет эле. Сукин ты сын, я в деле. Ошол эле учурда съемка болуп аткан жерде апалдын сыдыман болуп атканын көрөбүз. Бирок съемочный группадан акырын качып кеттим. Себеби Кинонун сюжети боюнча мени деген Үпөлгө алмаштырып ала качып кетиши керек. Кандай гана ылайыктуу. Как раз Үпөл тоодон эчки айдарда, как раз Үпөлдү ала качарда, буга чейин өзүн видеого тартпай эле жүргөн апал өзүн видеого тартып, кинонун съемкасына катышкандын ордуна именно Үпөл баса турчу жолго чейин кетип калат. Албетте Үпөлдү ала кача турчу кишилер Үпөлгө алмаштырып апалды ала качып кетишет. Балаңарды чакыргыла. Жакшынакай балаке. Мына жакшынакай эле бала эмне? апа Ызы чуу болуп жаткан кезде апал балаңарды чакыргыла, мен балаңар менен сүйлөшөм деп айтат. Элдин баары чыгып кетип, баласы келгенде апал баланы шарт эте баштайт.
Андан көрчү мага гүл алып келип берчи. Гүл? Ооба. Гүл эле? Азыр коюп тур, азыр. Лох! Апал ала качып кеткен үйдөн качып кеткенден кийин ушул убакка чейин бизди абсурдный сахналар менен жетелеп келаткан сахнага жетебиз. Бул сахнада апал менен Үпөл жолугушат. Сен кимсиң? Мен Үпөл? Мен апал? Мен Кудаймын. Мен ушул айылда жашайм. Сен ушактыксыңбы? Эмне мынча мага окшойсуң? Сен да мага аябай окшош экенсиң. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Апал менен Үпөл жолуккандан кийин экөө тоонун башына сүйлөшкөнү чыгышат. Ошол жерден сүйлөшүп отуруп мындай чечимге келишет. Үпөл апалдын ордуна киного тартылмай болот. Ал учурда болсо апал Үпөлдүн үйүнө барып съемка бүткүчөктү жашай турмай болот. Ошентип Үпөл апалдын ордуна съемочная площадкага киного тартылганы барат. Да заткнись ты, сука, уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла! Ал эми кийинки сахна жөнүндө сүйлөшөрдө бир нерсени айтып кетейин. Ушул кинону тарткан Ырыс Жоомартова илгери кинотеатрлар айылдарды кыдырып, индийский кинолорду көрсөтүп жүргөн убакытта чоңойгон. Ошол убакытта Зита Гита деген эгиздер жөнүндө индийский кино аябай популярдуу болгон. Ырыс Жоомартова ошол кинодон вдохновение алып туруп, ушул Апал Үпөл деген кинону тартканын могу кийинки сахнадан билсек болот. Эй, Үпөл, не жатасың? Турбайсыңбы? Спит до сих пор лентяйка, а мы ее дозваться не можем. Зита! Турай! Эй, турбайым да атпайымбы? Вставай, негодяйка! Эй! Эрге, болгулы! Талпай кара жаткан экен эшек. Даже если ты только дотронулась до моего ребенка, знаешь, что я с тобой сделаю? Я! Ай, колым кайрыды! Колым сасы! Бошады ата мен колымды! Саман! Дрянь! Только посмей еще раз! Где деньги, Лебовские? Апал Үпөлдүн үй бүлөсүн талкалап аткан кезде Үпөл апалдын ордуна съемкада мыкты деңгээлде өзүнүн ролун жаратып атканын көрөбүз. Апал болсо Үпөлдүн үй бүлөсүн киши урдоо статьясы менен коркутуп оокат кылдыра баштайт. Ошол эле учурда Үпөл болсо съемочная группа менен обед кылып атканын көрөбүз. Ким жазады могуларды я? Апал жасаган эмне жокпой калды? Что с тобой не так, мразь? Жок, жакты. Просто апал ушунун баарын апал жазады. Ооба, баарын шеп. Ага, укмуш кыйын жазган турбайбы? Могул арбузду өзү жазаптыр, могул магазинден сатып алган лепешканы өзү жазаптыр, могул сууга алышкан жумуртканы өзү жазаптыр, могул сууга алышкан картошканы өзү жазаптыр. Шеф-повар. Так, стоп. Неужели сүйүү темасы башталдыбы? Тамак жакшы жазалыптыр деп сөз айтылгандан кийин биздин актер жигитибиздин жүрөгүнөн Үпөлгө сүйүү пайда боло баштайт. Боже мой, да всем насрать! Апал Үпөлдүн үй бүлөсүн кыйнап оокат жасап аткан кезде биздин медсестра эжекебиз келип апалды көрүп алып, бул чотто не то, бул чотто Үпөл эмес окшойт деп алып кайра кетип калат. Ал эми апал болсо Үпөлдүн үй бүлөсүн тындырбай оокат жасаганын токтотпойт. Мындай жандуураак иштесең кызың өкөңөр. Тээкка чейин казыш керек. Өмүр бою шаарда өсүп чоңойгон кыз мул айылдагы жер саюу сымал оокаттарды кайдан билип тигилерге жазатып атат билбейм. Мен бул жер өтө деле кежирлене бергендик эмес. Болгону бул жерден апал тигилерден эмне оокаттарыңар бар деп сурап туруп, анан кайра ошону өзүлөрүн жазаткан бир сахнаны кошуп койсо жакшы болмок. Кийинки сахнада болсо урам, бир кел. Карасаң, сүйүү темасы башталды окшойт. Мага ушул кез абдан жагат. Сизгечи? Тиги неме апал? Угуп жатам. Тамак жасап берчи. Бүгүн жакшы аткардың. Мындай темп менен кетсең алыска барасың. Азамат. Рахмат. Бүгүн жакшы аткардың. Мындай темп менен кетсең алыска барасың. Азамат. Рахмат.
урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Оскар сыйлыгын Апал Үпөл тасмасында уйсап аябай мыкты деңгээлде аткарган Апалга беребиз. Кийинки сахнада Апал медсестра эжекебиздин үйүнө кайрадан келет. Шашып атам, Гүлжан эже, батырактан айтасызбы? Сен Үпөл эмессиң. Ачып окусаң билесиң. Алгатка Апал 2-3 секунд эле көзүн жүгүртүп коюп эле медсестра эжекебизге ызылдап барат. Кандайча? Себеби деген главврачтын, башкы врачтын сиңдисинин баласы чарчап калып, айла жок алмаштырганга туура келген. Медсестра эжекебиз Апалга Апал менен Үпөл экөөңөр эгиссиңер. Экөөң төрөлгөндө главврач эженин сиңдисинин баласы чарчап калганда экөөңдү алмаштырып салгам деп айтат. Эсиңерде болсун. Апал менен Үпөлдү төрөгөн келин жөнүндө медсестра эжекебиз эч нерсе деп айтпайт. Жок, мен бир нерсе айтайын дем. Кое турсаңар, экөөңөргө мен бир нерсе айтайын. Азыр ушул жерден экөөңөр өзүңөрдүн ролуңарды аябай начар аткарасыңар. Кое турсаң, эми экөөбүз эгиз экенбиз. Апал Үпөл кошулду, бир пылдатып Апабыз төрөп, больницадан экөөбүздү бөлүп коюшту. Ай, экөө наконец-то жолукту, байкуш Үпөлдүн алдыда. Мына, экөөнү төрөгөн келин каза болуп калганын биз ушу кичинекей сөздөн билип атабыз. Апабыз төрөп каза болуп калыптыр деп кичинекей эле сөз айтып кетти. Апабыз төрөп каза болуп калганда врач мени сиңдисине коюпту. А мен ойлогом, экөөнү төрөгөн апасы каза болуп калып, ошон үчүн Үпөл кошунасында жашап калган сахнаны бизге бир флешбек менен көрсөтүп берет го деп, же болбосо бир хотя бы узунураак бир диалог менен медсестра эжекебиз Апалга же Үпөлгө айтып берет го деп. Бирок ушул кичинекей эле сөз менен апабыз төрөп каза болуп калыптыр деп айтып берип атат. Эгерде кинотеатрда отурганда ошол апабыз каза болуп калыптыр экөөбүздү төрөгөндө деп айткан сөздү сен попкорн жеп атып кырт этип тиштеп туруп ошол сөздү укпай калсаң, сен кинотеатрдан ошол бойдон эле эмне болуп, тиги апасы эмне болгонун, тиги Үпөл эмне болуп кошунасында жашап калганын түшүнбөй эле чыгып кетип кала бересиң. Эми болсо могул жерине дагы жакшылап көңүл бура кетели. Апабыз төрөп каза болуп калганда врач мени сиңдисине коюпту. Апабыз экөөбүздү төрөп каза болуп калгандан мени главврачтын сиңдисине берип салыптыр деп Апал айтып атат. Апал, сени главврачтын сиңдисине берип салганда апаң өлө элек болчу, апаң тирүү эле болчу. Аман эсен, ден соолугу зыңк болуп эле Үпөлдү көтөрүп алып үйүнө кетип калган. Биринчиден Апал менен Үпөлдүн энеси экөөнү төрөп туруп каза болуп калганын Апал кайдан билип атат? Ага медсестра эжекебиз апасы жөнүндө эч нерсе деп айткан эмес. Экинчиден медсестра эжекебиз алып чыгып берген катты ким жазды? Медсестра эжекебиз жазбайт болчу, ал жазып отурбай эле сөз менен эле түшүндүрүп берип коймок. Апал менен Үпөлдүн өзүнүн атасы жазды дейли десек, ал атасы алкаш, эркек балалуу болмоюнча мен менен жашабайсың деп аялын кубалап аткан немеге баары бир болчу. Тем более ал аялы эгиз төрөгөнүн билбейт. Кошунай эжекебиз Үпөлдүн өгөй энеси жазды дейли десек, ал кат жазып экөөнүн эгиз экенин билдирип алып, ага эмне кереги бар? Тем более Үпөлдү сатып туруп акча тапкысы келип атса. Апалдын өгөй энеси менен өгөй атасы жазды дейли десек, алар тем более жазбайт болчу. Ушул жерден эми баарыңар айтышыңар мүмкүн, албетте катты Апал менен Үпөлдү төрөгөн өзүнүн апасы жазды да деп. Макул, бул жерине дагы токтоло кетели. Биринчиден, Апал менен Үпөлдү төрөгөн өз энеси өзү эгиз төрөгөнүн режиссердун жеткирүүсү боюнча билген эмес. Эми ушул жерден кайра айтышыңар мүмкүн. Эми медсестра эжекебиз боору ооруп кетип, кийин кайра айтса керек деп. Макул, ал жерин дагы кабыл ала берели. Балким ошентип айтты. Айткандан кийин анан экөөнүн өзүнүн апасы ооруп бир нерсе болуп өлөрүнүн алдында өзүнүн эки эгиз кыздарына кат жазып кетти деп коелу. Бирок бул жерде Апал айтып атат. Апабыз төрөп каза болуп калганда врач мени сиңдисине коюпту. Апабыз экөөбүздү төрөгөндөн кийин каза болуп калгандан кийин мени башка үй бүлөгө берип салыптыр деп. Төрөп туруп каза болгондон кийин башка үй бүлөгө берип салыптыр деп айтып атат. Ошондо экөөнүн апасы эмне деп кат жазышы керек эле? Апал, Үпөл, мен төрөгөндөн кийин өлүп калдым, анан экөөңдү башка үй бүлөгө берип салды деп өлгөндөн кийин апасы кат жазып атабы?
Көрдүңөрбү, сценарийде бир эле туура эмес жазылган сөз канча деген косяктарды жаратып атат. Эгерде бул жерден апал экөөбүздү апабыз төрөгөндөн кийин мени башка үй бүлөгө берип салыштыр, анан кийин апам ооруп каза болордо чындыкты билип, анан кат жазып кетиптир. Апам каза болгондон кийин сени дагы башка үй бүлө багып алыптыр деп айтса, анда түшүнүктүүрөөк болмок. Бирок бул жерден апам экөөбүздү төрөп туруп каза болуп калгандан кийин башка үй бүлөгө берип салыптыр деген бир эле туура эмес сөз үчүн көрүүчүлөрдүн башында миллиондогон суроолор пайда болуп атат. Ушул киного сценарий жазып аткан сценарист байкебиз, сиз сценарийди жазып атканда мурда эмне деп жазгандарыңарды унутуп калып атасызбы? Так. Апал менен үпөл жолугат. Ошондо апал айтат. Сценарийдин башында кандай эле? Кыскасы апал айтат. Апам экөөбүздү төрөгөн деген каза болуп калыптыр, анан мени башка үй бүлөгө берип салды. Апасы экөөнү төрөгөндө тирүү эле. Болор. Кыскасы, кинонун миллион минустарына карабай, бул кинонун жаратуучулары апал менен үпөлдүн жолуккан сахнасы менен көрүүчүлөрдү кайгыртканга жана сүйүнткөнгө аракет кылышат. Мен сени таштап кетпейм. Кетесиңби мен менен? Картошка канча сомдон алып атат болду экен? Ошентип үпөл апал менен чогуу кетип, аны менен чогуу жашаганга макул болуп, экөө үпөлдүн сумкасын алганы үпөлдүн үйүнө келишет. Эмне отурасың? Үпөл? Апал менен үпөл шаарга апалдын үйүнө келгенде апалдын апасы экөөнү көрүп алып чалкасынан түшөт. Ал эми үпөлдүн өгөй атасы менен өгөй энеси үпөлдү алабыз деп калымын берген кудаларынын акчасын төлөй албай, ордуна өзлөрүнүн кызын берип таштаган болот. Апамдар үпөлдүн калыңын төлөй алышпай, ордуна мен берип салышты. Беги, сука, беги! Мен билбейм, бакыттуу деле айылдагылар жакшы болот деп атышат го. Жашап кетем, бактылуу болуп эптеп. Жашай албасам качып кетем да. Ошентип бактылуу нота менен кино дагы бүтөт. Ал эми Кежир Критик каналынын көрүүчүлөрү ушул обзорду көргөндөн кийин эмне үчүн Бунт, Братандар, Апал Үпөл, Томпошка Тоня, Браво, Кайнене деген сымал кинолор начар кино экенин, эмне үчүн бул кинолорду мактап комментарий жазбашы экенин эми түшүндүңөр го деп ойлойм. Менин бир видеомдун астына бирөө мондай комментарий жазып кетиптир. Сиз кыргыздардын киносун жамандап видео тартпагыла, муну чет өлкөлүктөр көрсө күлөт, сиз чет өлкөнүн киносун жамандагыла деп жазыптыр. Тууганым, чет өлкөлүктөр менин видеомду көргөндө күлбөйт, чет өлкөлүктөр ушул сымал кинолорду көргөндө күлөт. Мен бул кинолорду хейтер болуп жамандаган жерим жок. Мен бул кинонун минустарын айтып атам. Ушул минустарын көрүп, ушул кинону тарткан адамдар эмки кинолорун жакшы кылып тартсын деген үмүт менен айтып атам. Эми өзүңөр элестетип көргүлө, ушул эле кинону тарткан Ырыс Жоомартова эжекебиз кийинки киносун белгисиз маршрут же болбосо Дара Кырымдай бир жакшы кино тартып чыкса, өзүбүз деле сүйүнөбүз да, туурабы? Ал эми Апал Үпөл киносу жөнүндө акыркы сөзүмдү айта кетейин, бул актерлор жөнүндө сүйлөй кетейин деген. Бул кинодон мен Кыргызстанга эмгек сиңирген артист Саякбай Каралаевдин ролун Саякбай аттуу кинодо аябагандай мыкты деңгээлде аткарган Марат Жанталиев агайыбызды көргөнүмө бир чети аябай сүйүндүм. Бир чети ушундай бийик деңгээлдеги мыкты актер ушундай начар киного катышканын көрүп алып нааразы болдум. Бирок эми кино канчалык начар болбосо дагы бул кинонун көркүн Марат Жанталиев агайыбыз ачып кеткен. Мен бул кинону аягына чейин чыдап, ушул Марат Жанталиев агайыбыз үчүн эле көрдүм десем дагы болот. Ал эми Марат Жанталиевдин аялынын жана кызынын ролун аткарган эжелерибиз жаман деле аткарган жок. Экөөнүн аткарганы менин кыжырымды деле келтирген жок. Үпөлдүн ролун аткарган кыз кээ бир жерден өзүн сулуу кылып көрсөткөнгө аракет кылып коюп атты, ошон үчүн анын аткарганы начар болуп калган. Ушул нерсе кинодо айрыкча кыздарда көп кездешет. Кыздар киного катышып атканда өзүнүн келбетине көбүрөөк көңүл буруп коет, өзүн сулуу көрсөткөнгө аракет кыла берет. Ошон үчүн кинодогу алардын аткарганы болуп калат. Андай чала актрисалар бизде көп эле кездешет. Дам бам бам.
Ал эми апалдын ролун аткарган кыз болсо көбүнчө өзүнүн ролуна көңүл буруптур, келбетине эмес, ошон үчүн анын аткарганы көздү өтө деле чукуган жок. Өзүнүн келбетине көп көңүл бурбай аткарып аткан ролуна көбүрөөк көңүл буруп аткарганда ошондо гана силерден мыкты актриса чыгат, ошондо гана аткарган ролуңар мыкты деңгээлде болот. Келбетине көңүл бурбай ролго көп көңүл буруп аткарган актрисаларыбыз дагы аз эмес. Бом бом бом. Молодцы. Апей, мен дагы бир сахнаны унутуп калган турбайм. Бул кинонун аягында Зита и Гита деген киного окшоп, апал менен Үпөл күйөөгө тиерде, алардын күйөөлөрү аларды алмаштыра баштайт. Макул, апалдын күйөөсүн кинодон кичине болсо дагы көргөнбүз. Бирок Үпөлдүн күйөөсүчү ким бул? Силер эмне көчөдө өтүп бараткан баланы эле киного тартып койдуңар беле? Ухожу немедленно в монастырь. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Стыдно, стыдно. Ал эми силер менен болсо кайрадан эле кежир критик болду. Силерге ушул обзор аябай жакты деген ишеничтемин. Ошол себептен каналыма жаңы кирип аткандар подписка алганды унутпаңыздар. Жана жанындагы коңгуроону басып койсоңор биринчилерден болуп эмки видеолорду көрүп аласыздар. Ал эми жакшы комментарий жазган адамдарга мен сиздерге чын жүрөгүмөн ыраазымын. Силерге чын дилиммен узун өмүр жана ден соолук каалайм. Сиздердин жашооңордо эч качан кыйынчылык болбосун, бир гана күлкү болуп турсун, жана бакыт консун башыңарга келип, бар болгула жана бай болгула. Ал эми андан тышкары кежир критик обзорлоруң баттан чыксын, сенин каналың жагат, сенин каналың өнүксүн, сенин каналыңа колдоо көрсөтөбүз дегендер болсо, мен эл сом ачтым, эл сомдун номери могул жерге жазып коем. Мына андан тышкары дагы видеонун астындагы описанияга номерди жазып коем. Ошол эл сом номер аркылуу колдооңорду көрсөтсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү обзор менен болсо достор, ушул аягына чыкты. Эмки видеодо биз Кыргызстандын мыкты режиссерлору жөнүндө сөз кылмакпыз. Ошол видеодо көрүшкөнгө чейин достор, сак саламатта туруңуздар. Кой туруп. Ушуну атап берели. Анда эмесе достор, сак саламатта калгыла. Быдыш эмес бачар. Эстедим. Анда эмесе достор, сак саламатта калгыла. Акын чыкпайсың, жерге кулатсың. Мындай скидиш деп мындай душа менен чапсаң. Скидиш. Мындай скидиш деп колуңду түп-түз кылба, мындай. Скидиш деп көптүр мындай, көрдүң? Каптал менен каптал менен скидиш деп көптүр мындай. Скидиш. Колуңду мындай ват-ваттан эмес, мындай шашпай мындай. Скидиш деп мындай душа менен. Скидиш. Колуң түз кылба, мындай. Каптал менен анан үнүңдү катуу чыгат мындай. Скидиш. Скидиш эмес. Скидиш. Молодец. Что-то каналды кийин саат өткөзүп берет окшойм.